Ичиме катылган бул сырды акыретте да айтпайм дечүмүн. Бирок ал оюмду базардагы карапайым сатуучу өзгөрттү. 4 айга жаңы толгон кызымды көтөрүп азык түлүк алып жүргөм. Колум талыганынан баштыгымды коюп саамга токтоп калдым. Ал ортодо жашы 40-ты таяп калган бейтааныш аял: "Кызыңды сүрөткө тартып алайынчы, уруксат бересиңби?" деп ар жактан шашып басып келди. Балапанымды колуман жулуп алчыдай боорума кысып: "Жок, эмне кыласыз?" дедим чочулап. Аянычтуу карап: "Жаш балдарды жакшы көрөм, болбойбу?" деп телефонун бооруна кысып үмүттүү карап бурулуп кетти. Кайра келип билгизбей сүрөткө тартып алчудай шашып жөнөдүм. Артыма бурулганымда эже дагы үн катты. "Токтой турсаң" деп колуна бир нерсе көтөрүп келе жатканын көрүп ачуум келди. Карабай кетип калайын дедим. Бирок улуу киши чакырып жаткан соң анте албадым. "Бул алманы кызыңа кайнатып бер, витамин болот" деп колундагыны сунду. Сатуучулардан уялып өзүмдү ыңгайсыз сездим. "Эже, рахмат, тим эле коюңуз" дедим, менин жалгыз жашаганымды билип алгандай кызаңдап. Анткени мени бирөө аяп, боору ооруса арданып, башка адамдардан өзүмдү кем сезип кетем. Коомдон бөлүнгүм келбейт. Кызымды атасы төрөгөнүм үчүн өзүмдү кылмышкер катары көрбөйм. Бейкүнөө наристени алдырып сал деп басып кеткен алсыз эркектен көрө менин абийирим таза. Өзүмдү дал ушундай эсептейм. "Эмне мынча асылып алдыңыз? Албайм!" Маңдайымда турган эже ачууланганымды көрүп кетенчиктей түштү. "Кызым, кечирип койчу. Жаман оюм жок эле. Наристе жытыны сикебегендиктен кызың көзүмө жакшы көрүндү. Өмүрлүү болсун" деп көзүндөгү жашын жашырып жүзүм бурду. Денемди калтырак басып базардан чыкканча шашылдым. Үйгө баргандан кийин эмне үчүн мынтти? Улуу кишини какпай деле койсом болмок деп өзүмдү күнөөлөдүм. Болгон окуя эсимде бийлеп алды. Анын наристелүү болбой калгам деп айтканы жан дүйнөмө тынчтык бербей койду. Себеби жигитим баладан баш тартканда мен дагы ага өчөшүп алдырайын деп чечкем. Гинекологдун "Биринчи балаңды алдырсаң наристелүү болбой каласың" деген сөзүн уккандан тартып ичимдеги тирүү жандыкка кам көрүп, аны коргогонго көнгөм. Эч кимге тийгизбей бөпөлөп багууну максат кылгам. Ичимдеги уйгу-туйгу ойдон арылып, эженин эмне себептен наристе көрбөгөнүнө жууп алгым келди. 2-3 ирет базарга барып, бирок сатуучу аялдын жанына бара албай койдум. Уялдым. Антсе да анын мээримдүү жүзүнөн жаман адам эмес экенин, "Барсам, эмнеге келдиң?" деп кубалап жиберишине көзүм жетти. Бир нерселерди сатып алмыш болуп, эже отурган катарга жеттим. Мени тааныганы дароо билинди. Өңү өзгөрүлүп: "Кел кызым, эмне аласың?" деди. Өткөндөгү кылганым үчүн кечирип коюңузчу. Андан ары сүйлөй албадым. Менин ыңгайсыздыгымды байкап: "Келе кой, кел. Менин кылганымда туура эмес болуп калды окшойт." Эреркеп кеттим. Жакын адамдай көпкө сүйлөштүк. Жигити боюнда болтуруп таштап кеткенин, намысына чыдабай боюнан алдырып, андан кийин наристелүү болбой калганын айтты. Эженин айтканын угуп, куру намыс калтырып, наристемди өлтүрбөгөнүмө өзүмдү бактылуу сездим. Бала деген ушунчалык жыттуу, таттуу, ал тирүүлүктөгү бакыт. Аларды бейажал өлтүрбөйлүчү.